койсун. Бүгүн карышкырлардын тиши чүкөсү жөнүндө айтып берели. Карышкырдын тиши илгертен бери эле буну жаш балдарга тумар сыяктуу кылып, бешик келгенге, үйгө илгенге колдонуп келишкен. Бөрү жатышка абдан жакшы пайдасы бар. Бөрү жатыш ошол дененин баары кызыл ала болуп, аллергия сыяктуу бүдүрү болуп чыгып кычыштырат. Ошондо чүкөсүн, тырмагын, тишин ушуну колдонуп келишкен. Бул нерселерди адамдар өзүнүн ар кандай өзүнө керектүү нерселерине колдонгон. Мисалы үчүн карышкырдын тишин, чүкөсүн издеп мага келгендер ар кандай максатта келишет. Бирөө чүкөсүн издеп келиптир, машинама илете элем деп, анан машинасына илгениге алып кетти. Бирөө болсо крючка брелок кылганга. Ошо брелок кылганга алат. Андан сырткары бул соодага деп, бизнеске, акчага деп ошол тууралуу дагы келишет, келип алып кетишет. Көбүнчө эле бөрү жатышка деп тырмагын алат, чүкөсүн алат, кээ бирлер терисин ошо сурап кетишет, алып кетишет. Бөрү жатыштан айыгыптыр деп уктум, ошону мен да колдоноюн деп алып келдим эле деп, алып кетишим керек эле деп келгендер бар. Андан сырткары ошо тумар кылып, ошол коркунучтан, ошол каргыштан сактайт деп, бирөөнүн жаман сөзүнөн, жаман көзүнөн ушу сактайт деп ушул нерселерди алышат. Эгерде кимге керек болсо, толук маалыматты 0708 04 93 46 номерине чалсаңар, ошол жактан толук маалыматты беребиз. Анан ушул нерселерди тапсаңар болот. Буну биз көбүнчө ошол суусамыр, талас, ошол алайдан, көл нарынан алабыз. Терисинен ичиктер тигилет, ичик ала тургандар болсо дагы чалсаңар болот. Андан сырткары машиналарга терисинен чехолдорду жасайбыз. Андан сырткары керек болсо бардык эле нерсени жасап бергенге дайынбыз.